Бүгүн көндүмдөрдү өнүктүрүү кербен өтүп жатат достор. Бул жер Жалал Абад облусу Сузак районунда өтүп жаткан кези. Азыркы учурда ушул иш-чарага келгенбиз. Чебер долбоору боюнча кысача айтып берсеңиз. Чебер долбоору бул Швейцария мамлекети тарабынан колдоого алынган долбоор. Кыргызстанда 2023 жылдан бери иштеп жатат. Чебер дегенде азыркы күндө баягы жумушсуздукту азайтууга багытталган долбоор. Мында бизде айрыкча жаштарга, аялдарга эң көп жумушсуздар бизде айыл жергесинде да. Анан ошондуктан азыркы күндө иш рыногу аябай өзгөрүп атат, жумуш рыногучу. Ошо жумуш рыногу талап кылган көндүмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган долбоор. Мисалы үчүн азыр мурда биз университетте окутулбаган шыктар талап болуп жатат да жумуш рыногунда. Ошол шыктарды каяктан үйрөнөбүз, каяктан алабыз дегенде жеке окуу жайлар, мамлекеттик окуу жайлар азырынча андай билим бере албайт да. Анан көп жумуш берүүчүлөр ошол жаатта кыйналып жатат да. Мындай кесипкөй адистер жок, мага ушундай кадр жетпейт депчи. Анан ишини бизнеси көбүнчө ошондой кадр жок, жылдыра албай жаап калган уюмдар болот. А биздин долбоор ошол жерде ошол жетишпеген жагына көмөк көрсөткөнгө багытталган долбоор.